Жусуп Саралаев 2013-жылы Улан Султанов аттуу жарандан Сокулук районуна караштуу Агордо конушунун 540 контурунан 4 сотук жер тилкесин $3,500 сатып алып там тургузган. Жер ээси алгач ага келиши менен жашыл китеп берип, кызыл китепти 1 жылдын ичинде даярдап берүүнү убадалаган. 4 сотиктен бөлүшкөнбүз. Бөлүп берген өзү. Мына трансформация кылды деп, монда картаны алып келип бизге көрсөтүп, 540 контур монда трансформациядан өттү деп. Бирок жылдары өткөндөн кийин ал трансформациясы ал закондо болбогон экен да, закондо жок нерсе экен. Бизге жөлүн алып келип эле бизди биякта киши ызычуу болбосун деп эле бизди алдаганга аракет кылып, бизди алдап, бизди ишендирип, жерди алып атканда бизге болсо Султан болсо айткан, Султанов Улан бизге айткан. Бул жер атамдан калган жер, атамдын көзү өтүп кеткен. Азыр мага акча керектүү байланыштырды, мен ушу жерди айласынан сатып атам деп. Аталган конушта Жусуп Саралаев сыяктуу келишим аркылуу Улан Султанов аттуу жарандан жер тилкесин сатып алган 41 жаран бар. Тургундар жер ээси алгач участокторду жасалма документтер менен сатканын кийин билишкен. 2019-жылы аталган конушка белгисиз адамдар келип, жер тилке алардын атында экендигин айтканда ызычуу башталган. Жашоочулар билдиргендей, Улан Султанов 41 жаранга бөлүп саткан 2,5 гектар жерди Жең ичинен дагы башка Нурланова Наима аттуу айымга сатып жибериптир. Эми участоктун экинчи ээси менен отурукташып калган эл жер талашуу менен убара. Бул маселе боюнча эки тарап райондук сотко кайрылганда жашоочулар соттон утулуп калган. Биз аны сотко бардык, сотко барып бердик. Султанов Уланды сотко бердик. Сотко бергенде уже ал частично мойнуна алган. Биринчи сотто мойнуна алды. Ооба, мен ушундай жерди ошентип саткам деп. Мойнуна алгандан кийин анан свидетелдер болуп келип отуруп, сот болуп, жана Наималарды чакырды, Бакирова Наима, Алсеитоваларды келгенден кийин алар биз 2020 жерди алып атканда жер пустой болчу дейт. Бул 2 гектар жер момундай эле пустой эле поле болчу. Булар 2020-дан бери басып алды депчи. Анткени эми 20 деп калп атат да, бул ушундай реалдуу нерсе эмес да, анткени 20-жыл, азыр 22-жыл, 2 жылда момундай үйлөр салынбайт да. Анан ушу убакыт өтүп эле Уландын ушу кылмышка туура эмес нерселерге элди түрткөнү туура эмес болуп калды да. Анткени деген элге сатып туруп, кайра элдин үстүнөн дагы бирөөлөргө сатып, мошенничество кылып аткан жумушу да. Анткени ушул жердин баарын эл деген басып алган жок да. Ушул Уландан сатып алган, кайра Улан деген Жең ичинен сатып, үстүнөн бирөөлөрдү алып келип, кайра үстүнөн акча жасап аткандай болуп атат да. Элдин берде сатып алып, элдин немеси чоң да, салымы чоң, ушу жол маселесин чечишкенге да акчаны чогуу чыгарганбыз өзүбүз. Столбаларын да өзүбүз неметкенбиз. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Улан Султанов буга чейин да ушундай жалган документтер аркылуу жер сатып камалып чыгыптыр. Агордо конушунун 540 контурунун тургундары бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, соттун адилеттүү чечим чыгарып берүүсүн суранышууда. Билбейм, эми бармак бастуу көз кысты болду, аны эми бир Кудай билет. Бирок соттун чечими акыйкатсыз деп эсептейм. Анткени себеби ушул 40 кишинин сөзүнө ишенбей, жалгыз ушул Нурланова Наима, Алсеитова Илнура, Бакирова Анар аттуу жарандарга сөздөрүнө ишенип, эми ошого окшогон мындай адамдарга ишенип, анан бизге окшогон мындай карапайым адамдарды мындай далилдерин четке каккан сотко дагы өтө нааразыбыз да. Султанов Улан Шерикбекович азыркыга чейин сот амалдарына келип атат. Бирок аны сотту биринчи сот аны күнөөлүү деп тапкан. Бирок срок давности деген бар экен биздин мыйзамда. Ошого байланыштуу аны камаган жок, отургузган жок эч жерге. Болгону күнөөлүү деп таап, эркиндикке чыгарып кеткен ошол. Бул маселе боюнча Улан Султановго байланышууга мүмкүн болгон жок. Чүй облусуна караштуу Сокулук районундагы Агордо конушу 2015-жылдары түптөлгөн. Үстүбүздөгү жылдын январь айындагы маалыматка карата Бишкектеги жаңы конуштардагы 1100дөй турак жайга техникалык паспорт берилди. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ.